Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү Кутман күнүңүздөр кут болсун. Таң эрте туруп ушу Пирамида телеканалында сиздер менен жолугушканга мен кубанычтамын. Себеби биздин канча жылдан бери иштеп изилдеп аткан маселелерибиз ушундай телевидение аркылуу элибизге жеткирилип атканына шарт түзүлгөнүнө мен биринчиден ошо телекомпаниянын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Эми сөзгө өтсөк, жалпысынан бул Кыргыз таануу программасы багытында биз көп жылдан бери иштеп келатабыз. Негизги маселебиз ошо кыргыз ким, кандай болгон, кыргыздын тарыхы, маданияты, салт санаасы, кыргызга таандык болгон баардык улуттук баалуулуктарды тереңинен изилдеп, ошону кийинки өсүп келаткан жаш муундарга жеткиликтүү кылып өткөрүп берүү, мурастап берүү багытын көздөп келатабыз. Бүгүн биз ошо кыргыздардын жаралышы же тарыхы жөнүндө кеп кылсакпы деген ой болуп атат. Эми тарыхтын баарын айтуу мүмкүн эмес албетте. Бирок кантсек дагы ушул кээ бир фактыларга таянып, ошо биздин тегибиз, жаралышыбыз, эл, улут катары пайда болгон доорлор жөнүндө бир аз аңгеме курсакпы деп ниет болуп атат. Бизди, мына мен өзүм Советтер Союзунун доорунда билим алган адам катары бизди бир нерсе өкүндүргөн убагында. Себеби бизде кыргыздын тарыхы жок деп окутулуп келген. Эми жок болбосо дагы мындай салыштырмалуу бизде ошо 17-кылымдарда калыптанган, ошо өтө кеч коом болуп, улут болуп калыптанып, маданияты, сабаты, билими жана башка жагынан өтө артта калып, өнүкпөгөн калп катары бизди таанытып келген да. Азыр болсо, мына биз эгемендикти алгандан бери абдан жакшы илимий багыттагы чоң ачылыштар, изилдөөлөр жүргүзүлүп, кыргыздын тарыхы такталып, ал тургай мына азыркы билим берүү системасында биздин кыргыз тарыхы деген өзгөчө сабак, стандарт катары киргизилген да. 5-класстан 11-классты бүткөнгө чейин азыркы жаштар өзүнүн тарыхын окуп, билип алганга чоң мүмкүнчүлүк бар. Мына ошол расмий тарыхта биздин элибиздин, мамлекетибиздин тарыхы биздин заманга чейин 201-жылга таандык болуп окутулуп келет. Бул баягы биздин заманга чейин 2-3 кылымда хуннулар деген бир чоң маданият жаралып, мына ошолордун падышасы Модошанюнь тегерек четтеги 5 мамлекетти өзүнө багынтып, анан ошол тууралуу Кытай императоруна кат жөнөтөт да. Мына ошол катында ошол 5 элдин, мамлекеттин тизмектелгени жазылат. Анан ошонун бири кыргыз эл, же болбосо кыргыз мамлекети болуп. Мына ошого таянып биз 2002-жылы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деп өткөрүп келдик да. Бул бизге өтө чоң баалуу белек болду. Себеби биз буга чейин ким элек, кандай элек, кайдан келдик деген чоң суроолорго анык, так, эч ким талаша албагандай кылып бир жооп берилди да. Демек биздин тарыхыбыздын кайсы бир бети ачылып, болгондо дагы эл катары, улут катары эмес, биздин мамлекеттүүлүгүбүз болгон деген бир айныксыз бир фактылар бар да. Аны эч ким талаша албайт. Бул бир. Эми экинчи маселе ошо кыргыздын түпкү тарыхы мекени кайда болгон? Эмисейден келгенби, же Алтайдан, же биз биякта туруп анан ошол жака барып анан кайра келдикпи деген бир ушундай бир көп талашты жараткан ой толгоолор көп. Анан ошол туурасында мен мындай бир ойду айткым келет да. Эгер тарыхты жакшылап изилдесек, ушул азыркы биздин мына Теңир тоону, Ала тоону дейбиз, Орто Азияны мекендеген бир өтө тарыхта чоң из калтырган Сак деген бир эл болгон деп коелучу. Бул маданият болгон. Бул сактардын абдан бир өнүккөн доору бул 8-5 кылым биздин заманга чейин. Демек, жанагы Сыматсандын жазуусунда хуннулардын күчтөнүп, ушул кыргыздарды баш ийдиргенге чейинки мезгилде, орто эсеп менен бир 4-5 кылым мурда, ушул Борбордук Азияда, өзгөчө ушул Теңир тоодо өкүм сүргөн бир күчтүү маданият, Сак маданият болгон. Мына ошол Сак маданияты жөнүндө тарых бетинде ар кайсы элдердин, ар кайсы булактарда кызык нерсе жазылган. Мисалы, тарыхтын атасы Геродот деп баарыбыз тааныйбыз. Бул ошо байыркы Грецияда ошол 4-5 кылымдарда жашаган эң бир баягы алдыңкы окумуштуулардын бири десек болот. Эми аны окумуштуу дейбизби, же болбосо ошол убактагы таанымал инсандардын бири. Анын негизги кесиби бул саякатчылык менен көп алектенген экен дагы. Анан көп жер кезип, анан ошол көргөн, барган жерде
кимдер, кайсы элдер, кандай маданият орун алган деп ошонун баарын иликтеп тасыптап, анан өзүнүн аркасында калтырган чоң бир илимий эмгеги география деген бир чоң китеп калтырган да. Ошол китепте ошол өзүнүн убагында, өзүнүн жашап кеткен доордо сактар жөнүндө кызык нерсе жазылат. Эми алар сак дебек, кызыгы гректер мынтип айтат. Ошо Кара деңиздин нар жагында улуу Талаа деген бир чоң мейкиндик бар. Мына ошол мейкиндикте скиф деген бир элдер жашайт деп ал сүрөттөйт. Скиф бул бир гана элге таандык эмес, бул бүтүндөй бир көчмөн маданият деп түшүндүрүлөт да. Анан кызык нерсе, ошол скифтерди сүрөттөп аткан жерде ал мынтип сүрөттөйт. Скифтер бул өтө камкор, мыкаачы, зөөкүр көчмөн эл. Буларга адам өлтүрүү баягы чөптүн башын сындыргандай эле өтө мындай кайрымсыз, мындай бир мыкаачы эл деп сүрөттөйт да. Бирок андан ары жүрүп отуруп, ошол улуу Талаанын тераакы чыгышында баягы чокусунан мөңгү кетпеген, түбөлүк мөңгү баскан бир бийик тоонун этегинде, шараккан суунун боюнда башкача скифтер жашайт дейт. Ал скифтерди ал негедир падышалык скифтер деп атап койгон экен, себеби булардын күткөн мүнөзү төрө мүнөз, ушундай баяу эл келет экен. Баягы ага чейинки сүрөттөгөн скифтердин сүрөттөмөсү такырдал келди. Булар өтө меймандоос дейт. Душманына дагы даам сунуп тосуп алат дейт. Өтө ынтымактуу. Анан бай кедей болуп бөлүнбөйт, теңчиликте жашайт дейт. Жеңил жыгачтан жасалган үйлөрдө жашайт. Ал үйлөрдү кийиз менен жаап алышат дейт. Анан каалаган убакта ошол үйлөрүн чечип, каалаган жерге орнотуп, ушинтип көчүп конуп жашашат дейт. Анан ушундай сүрөттөлөт да. Булардын жашаган жери, аймагы, ошол тоолорду булар өздөрү Кудайдын тоолору деп атайт деп, ушундай бир белгилеп кеткен экен да. Анан таң каласың, бул эмне себептен ушундай? Бул бир бети. Экинчи, мисалы дагы бир Перс булактарында ушул Орто Азияда жашаган элдерди башкача сүрөттөйт. Мисалы Перс булактарында мынтип айтылат. Орто Азия чөлкөмүндө негизи эле ушул улуу Талаа мейкиндигин ээлеген бул сак деген бир чоң маданият бар. Перстер сак дейт, гректер скиф дейт. Сак деген бул бир эле элдин, улуттун аталышы эмес, бул бүтүндөй көчмөн маданият билдире турган бир ошо аталыш дейт да. Анан Талаада түздүктө жашаган көчмөндөр бар, анан тоодо жашаган көчмөндөр бар. Мына ошол тоосунда, тоодо жашаган сактарды булар бир нече түргө бөлүшөт. Перс булактары боюнча. Алардын бири Хаумаварга Саки десе, экинчиси Тиграхаут Саки деп бөлүнүп да. Мына ошонун Тиграхаут Саки деген аталыштын байыркы перс тилинен сөзмө-сөз которгондо Тиграхаут деген сөз бул ак кийизден жасалган башы чуштукуй баш кийим дегенди түшүндүрөт экен да. Мындай эми бул сүрөттөмө албетте башка элдин көз карашы менен, башка элдин түшүнүгү менен жазылган. Бирок эгер ойлонуп көрсөк, башы чуштукуй ак кийизден, сөзсүз ак, башка күрөң кара эмес, кызыл эмес, ак кийизден жасалган баш кийим деп аталат. Азыркы кыргыз кийип жүргөн ак калпакты элестетсек болот. Мына ошол Тиграхаут сактардын сүрөттөмөсүндө да ошондой. Булар өтө меймандос дейт. Боорукер. Адамга кандай мамиле кылса, жан-жаныбарга да ошондой мамиле кылат дейт. Жана боз үйлөрдө жашайт, көчмөн дейт. Меймандос жана башка дейт. Демек сүрөттөмөлөрдүн баары мына гректердин дагы булагына дагы, перстердин булактары да шай келип атат да. Анан жердин аталышы боюнча, мисалы биз өзүбүздүн мекендеген тоолорубузду кийин Ала тоо деп калдык, ага чейин Теңир тоо деп атап. Теңир тоо деген сөздүн аталышында бул Теңир деген бул кыргыздын түшүнүгү, жараткан улуу күч, Кудай дегенди эле түшүндүрөт. Ал эми ошол ыйык күчтүн же болбосо Кудайдын атынан анан тоону атаганы, демек Кудайдын белектеген, Кудайдын бир мекени дегенди түшүнүктө калыптаган да. Анан ага далил дагы мына биздин тоо кыркаларыбыздын эң бир чыгыш бетинде, чыгыш жагында ошо мөңгүлөрдүн жагы 7000 мөңгүлөрдүн так башында күн чыгыш этегинде бир чоң чоку бар. Ал азыр биз 3 мамлекеттин чек арасында турат. Кыргызстан, Казакстан, анан Кытай мамлекетинин чегинде турат. Мына ошол чокуну биз Хан Теңир деп билебиз да. Буну илгертен бери биздин ата-бабалар ошону Хан Теңир чокусу деп атап келген дагы, бул ошол жердин аталышында дагы ушул Теңир деген ат турат да.
Эми жана Геродоттун айтканы, бул кудайлардын мекени, кудайлардын жеринде жашап атат дегени дал келет. Анан эң кызыгы биз кыргыздар өзүбүздүн жерибизди, тоолорубузду Теңир Тоо деп атасак, Кытай жазма булактарында буну Тянь-Шань деп келет. Тянь деген сөз бул асман дегенди түшүндүрөт, Шань бул тоо. Демек асман тиреген тоо. Бирок байыркы Кытайдын философиясында, түшүнүгүндө, дүйнө таанымында Тянь деген сөз бул жалгыз эле асман эмес, же болбосо асман деген бул Кудай жараткан дегенде да түшүнүлөт. Алардын сыйынганы, асманга сыйынганы, асмандын өкүлү бул император деп жана Тан династиясы деген бул ошол асман жараткан Кудай деген түшүнүктү билдирген да. Демек Тянь-Шань деген тоо дагы бул же түз маанинде асман тиреген тоо, же болбосо алардын түшүнүгүндө бул дагы ошо жараткандын, Кудайдын тоолору деген нерсени кайра чечмелөө. Демек Кытай булагы болобу, Грек булагы болобу, же болбосо Перс булактарындагы ушул жерди ким мекендеген биринчиден, экинчиден жердин аталышы дагы кайсы тилде болуп атканы бул белгилүү болуп атат. Ар ким өзүнүн түшүнүгүндө атап келатат, кыргыздар буну Теңир Тоо деп келет. Демек бул жер илгертен бери биздин ата-бабабыз мекендеген жер экени бир четинен далилдесек болот. Дагы бир кызыктуу нерсе, мына Перс булактарында Чиграхаут Саки деп болот. Булардын түшүнүгүндө булар ошол көчмөн сактардын ичинен бир элди өзгөчө бир баш кийим менен атап белгилеп кетип атышат да. Эмне үчүн баш кийим менен? Эгер ошол убакта башка элдерди деле баш кийим менен атап белгилеп койсо, анда мындай салыштырмалуу түшүнсө болот. Бирок эмнегедир бир дагы булакта, тарыхый булакта, бир дагы фольклордо дейлик, бир да макалда жана башка кайсы булак болбосун, түрү болбосун, бир да булакта ошо Орто Азия эмес, бүтүндөй Азия элинде бир дагы элди, улутту баш кийим менен коштоп айтпайт эч ким. Бир гана кыргыз өзүн илгертен бери, Манастын доорунан бери биз кыргыздар өзүбүздү ак калпак кыргыз элибиз деп айтабыз. Ак калпак деген атты биз элдин аты менен же болбосо биздин этнонимге, кыргыз деген этнонимге кошуп айтып келебиз. Кыргыздар өзүбүз ак калпак кыргыз элим деп, ала тоолуу жерим деп айтып келебиз. Же болбосо Теңир Тоо мекендеп, Теңир Тоону ошо ак калпак кыргыз эл мекендеп келет деп биздин Манаста да, макалаларыбызда да, биздин көп чыгармаларыбызда, фольклорубузда бул айтылып келет. Эми ушундан эмне ой байкалат? Демек, кыргыздар өздөрүн ак калпак кыргыз эли деп атап келет. Экинчиден, ушул эле нерсени Перс булагы эмне үчүн Чиграхаут Саки деп жазып калтырган себеби, алар өз ыктыяры менен элди белгилөө эмес, алар ошол элдин ошо баш кийимине өзгөчө маани бергенин туюп сезип, бул ошол эл өздөрү өзүнүн кийип жүргөн ошол ак калпагына өтө маани берип туруп, ошону өздөрүнүн атын кошо айтып келген үчүн, анан алар сактардын ичинен ошол Чиграхаут Саки деп белгилеп келген себеби да болуш керек да. Эми кыргыздар үчүн калпак бул эмне? Бул жөн эле баш кийимби же анын бир мааниси барбы? Мисалы ушул жагына келгенде калпак бул албетте бул биздин улуттук баш кийим эмес, бирок андан сырткары жөн эле баш кийим эмес, бунда бир чоң улуттук белги камтылган да. Себеби Манасты изилдеп көрсөк, Манаста мындай айтылган саптар бар да. Баягы Көкөтайдын ашында кыргыздын намысын коргой турган жагдай болуп калып атат да. Себеби ал жерде ашка кимди гана чакырган, ошо төгөрөк төрт бурчунан бүтүндөй ошо дүйнөнү дүңгүрөткөн маданияттар, мамлекеттердин өкүлдөрү келген дагы, анан ошол кыргыздар меймандостугу менен ошо баарын сыйлап, душманын да чакырып ошол жерден эл тосуп аткан жерде, ошол жерде мындай саптар бар. Каныкей апабыз ошол Манастын 40 чоросуна баарына бирдей ак калпак даярдайт да атайын. Анан ошол жерде түшүндүрмөсү бар. Бул ак калпак эзелтен бери кыргыздын жүзү дагы белгиси да болуп келет. Себеби ак калпактын чокусу бул эзели кетпеген, баягы эзели мөңгүсү кетпеген ушул биздин Теңир Тообуздун элеси дейт. Калпактын кыры болсо, бул ошол жерди ак мөңгүлүү Теңир Тоону этектеген кыргыз эли дейт. Ошон үчүн кыргыз башынан калпакты эч качан түшүрбөйт. Калпакты жерге түшүрбөйт, жерге койбойт. Калпакты башка бирөөгө дагы жөнү жок белекеде бербейт. Себеби бул биздин мекендеген жерибиз, анан ошол жерди мекендеген өзүбүздүн элибиздин элесин түшүндүрөт. Ошон үчүн бул ак калпак кыргыз үчүн өтө ыйык белгинин бири да катары, эч кимдин алдында кыргыз жылаң баш болуп калпагын чечкен эмес, баш ийген эмес. Экинчиден, башка бирөөгө да белек катары берген эмес. Мына ушунун өзү биздин баш кийимге болгон
ал баш кийимдин ичинде тутула турган ошол элибиз, мекенибизди эң ыйык нерселерибизди камтый турган белгиге кандай маани бергенибиз бул биз үчүн белгилүү. Эми ошону байыркы перстер дагы ошо сактардын ичинен, демек көчмөндөрдүн ичинен ушундай ак калпакка өзгөчө маани берген тиграхават сактарды ошентип сүрөттөп. Мына демек биздин тарыхыбыз өтө байыркы мезгилден бери камтылып келатканыбызды биз ушундан улам билсек болот. Эми бүгүнкү маегибизге убактыбыздын чектелүү келишине байланыштуу ушуну менен биз кош айтышмакчыбыз. Эмки жумада дагы кезигип ушул маегибизди улайбыз деген терең ишенимизде болобуз. Сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга ушу бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү өтүшүн тилектеш болобуз.